Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Биздин мекендештерди бир 80% таксини кармап койду деп айтсам дагы болот. Бардык эле таксистер кыргыздар болуп калды. Бир 20% эле башкулуктар болбосо, атак биздикилер иштеп атат. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик туугандарым, чарчабай иштей бериңиздер. Өтө жакшы жаңылык менен сиздерге чыгып атабыз. Кудай кааласа, Снежок таксопаркы өтө жакшы розыгрышты ойнотуп баштаптыр. Буга чейин Москвада болбоду окшойт, мен оюмча, мен көрө эле келем. Өтө чоң таксопарк 3 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн алып келет. Кудай кааласа, 1 июлдан 31 августка чейин шарттары мындай туугандар. Машиналарды көрүп атасыздарбы? Бул парковка толтура бизнестен баштап экономго чейинки машиналар бар. Комфорт, каалаган форматыңыздарда машиналар бар. Polo, Шкодалар бар экен, бир-экөө, Жактар бар экен, анан Мерстер турат. Мына. Бул розыгрыш мындай. Кудай кааласа, чамдан жетишип калыңыздар, 10-15 күндөй калды. 1 июлга машинаны аласыздар, арендага минесиздер 2 ай бою. Ким көп иштеген болсо карайт дагы 50 адам тандалат ошонун ичинен. Анан лотерея сыяктуу ойнототтан эң көп иштеген 10 адамга эң биринчи местага иштегенге 100 000 берет, экинчи орундагы адамга 90 000, үчүнчүсүнө 80 000, төртүнчүсүнө 70 000, 60 000, 50 000, 20 000, 30 000, 10 000 кылып берет дагы. Калган сумманы 5 000ден таратылат бардыгыга. Анан ошол адамдардын ичинен дагы ойнотот экен, дагы машинаны коет экен. Ким уткан болсо ошол бактылуу адам болот. 2021 Polo сиздерди күтүп атат. Жаңы туугандар, жаңы. Анықтан чамдан жетишип калыңыздар. Бул шеф менен учурашалык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бул таксопарк кыргыздарга карайт. Кулагыңыздарга куюп алыңыздар. Мен досторум, кудай кааласа, негизи азыр Вуковка машина жок экен. 4 досум ушул жерден бир 3 машинаны алып чыгарды. 2ден алган эле. Кудайга шүгүр. Бизнес класстар канчадан берилет? Кыскача айтып коелук. 5,5 миңден баштап өйдөгү булар комплектациясынан жараша. AMG комплектация 5700 ушундай, дизель ошо полный каралат. Комфорт плюстар, комфорттор канча? Комфорт плюстар 3 миңден. Жактар болуп калабы? Жактар болуп калат. K5 Camry'лер бар. K5 азыр люксу 3300, простой комплектациялары 3 миңден. Camry'лер 3300ден. Экономдор 1800ден. Полный биздики 19-жылдан жогору бүт. 19, 20, 21, 22 жылкы машиналарга чейин бар. Азыр 22лер линияда жүрөт, Volkswagen Jetta. Буякта Polo Rapid'тер в основном. Бизде только Polo Rapid'тер менен иштешебиз. Solaris Rio'лор дагы бар, бирок алар линияда жүрөт азыр. Линияда азыр. Азыр ошол Шкода Polo'лор бар экен. Как раз экономдорго. Как раз экономдор. Розыгрыш боюнча дагы тактап кетейин дедим эле. Жана 50 киши дегенде тура эмес үчүн болбасын. 50 киши эмес, бүт эле арендада жүргөн машиналар катышат. Эң максимальный заработок менен плюс таксометр менен заправка менен каралат. Кийин максимально куюп иштеген болсо, ошо топ 50 орунга кирип, анан уже аяктан ойнотулат. 750 000 рубль таркатылып атат. И машина розыгрышта. Эң жакшы иштеген 50 адамга дең, а? Эң жакшы иштеген адамдарга. Аябай жакшы экен. Өтө жакшы. Бияктан эчтекеси кереги жок. Мындай кээбиркилер лотерея ойноткондо 1000 рубль сал, анан машинага розыгрышка катышат. Бизде андай жок. Бизде бүт бар. Адал эмгек бардыгы, бир сом. Просто иштеп эле 1 июлдан баштап 31 августка чейин. 2 ай бою. 1 сентябрь итогу чыгарылып, полностью жыйыкталынып, 2 сентябрь уже буюрса вручение болот. Эфирди ошол булар өздөрүнүн таксопаркы YouTube'нан көргөзүп берет. Мен YouTube'ду комментарияга ссылкасын коюп коем, эзип кирип катталып. Блогерлер да келет, видеого тартып, уже сүйлөшүлдү, онлайн полностью көрсөтүп, уже полностью чындыкта баары, бүт баары чын ойнотулат да, мындай жаман эмеси жок. Аябай жакшы экен. Машина алыш үчүн эмне документтер керек? Паспорт, права, регистрация, кисарт болуш керек. Болду, болгон эле документтер эле. Историяларын карап көрөсүздөр. Историяны карап көрөбүз, историяны карап, анан уже аяктан сүйлөшүлүп, машинага отургузабыз да. Мына ушундай туугандар, жетишип калыңыздар. Таксиге чыгып иштейт элем дегендерге кандай сунуш бересиз? Мисалы, Кыргызстанда машина айдап жүргөндөр, буякта көп эле повар иштеп жүргөндөр көп экен да. Поварда? Повар соорда, башка доставка. Кыйынчылыгы жок го дейм машина айдап иштегенден. Келип эле бар, отуруп иштеп кеткендер бар. Ар кандай случайлар бар мындай баарына аракет кылабыз жардам бергенде. Бүт жеринен жардам берип, өзүбүз деле бияктан тааныштарыбыздан
уже канчадан бери иштеп жүрөбүз, уже 4 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Ушул күнгө чейин выкуптагылар чыгарып кетип атат. Бул жылы көп машиналар чыкты выкуптан. Эң биринчи партия берилген машиналар полный выкуптан чыкты. Азыр пока токтотуп турганбыз выкуп. Машиналар буюрса эми азыр завоз менен эметкенден санын көбөйтүп атабыз да. Эми буюрса бар машиналар эми алды эле чечилип калар. Ишиңиз ийгилик анда. Шамданып жетишип калыңыздар туугандар. Ушул видеону ошол таксиге чыгат элем деп ойлонуп жүргөн туугандарга жөнөтүңүздөр. Мына чамданып жетишип калсынбы? 10-15 күн эле калды. Старт берилишине Кудай кааласа. Элдин кызматына боло бериңиз. Канча деген элдер ыраазычылыгын айтып атат. Машиналары бүтүп мына сүйүнүп калышты мына. Силердин деле досторуңар бар болуш керек. Сүйүнүп жүрөт да. Тынч болуңанда элдин кызматына жүрөгүң дагы элдерди да ошол машиналар берип сүйүндүрө бериң. Бактылуу адам болуңуз туугандар. Школа атат. Поло 21 сиздерди күтүп турат.